Эмгектик мамилелерди жарандык укуктук мамилелерден кантип айырмалоого болот? Жарандык укуктук келишим аркылуу факт түрүндө иш берүүчү менен кызматкердин ортосундагы эмгектик мамилелер жөнгө салынган учурлар кездешет. Бирок эмгек кодекси буга жол бербейт. Укуктук мамилелердин бул эки түрүн кантип айырмаласа болот? Эмгектик мамилелер бул иш берүүчү менен кызматкердин ортосундагы мамилелер. Ал эми жарандык укуктук мамилелер тапшырык берүүчү менен аткаруучунун ортосундагы мамилелер. Биринчи учурда кызматкерлер ички иш тартибин сактоого милдеттүү, ал эми экинчи учурда милдеттүү эмес. Эмгектик мамилелер түзүлгөн учурда эмгек ишмердигинин процесси маанилүү. Ал эми жарандык укуктук мамилелердин максаты натыйжа, башкача айтканда тапшырыктын аткарылышы. Эмгектик мамилелерде жабдуулар, инструменттер, каражаттар кызматкерге иш берүүчү тарабынан берилет. Кызматкерлер ай сайын эмгек акы алышат. Ал эми аткаруучулар көп учурда кызмат көрсөтүлгөндөн кийин гана сыйакы алышат. Акыркысы, кызматкерлерге эмгек мыйзамында көргөзүлгөн жана негизделген кепилдиктер таркалат. Алар эмгек өргүү, дарылануу үчүн жөлөк пул, компенсациялар, жумуш ордунан алган зыяндын акысын толтуруу, төлөө жана башкалар каралган. Биз расмий эмгектик мамилелер жана татыктуу эмгек шарттарын колдойбуз.